Şu demede salasın mı? Ças bitti. Bezesi ver bana. Çok. Kimdir? Bunu baldaş. Sağ olun. Şöyle peki. Kim dedi be? Oo. Kimin ne bu bayki? Asıl bakalım ölçüyle olmuş ya. Ben harbi adamlarım video açıyor diyende. Bu video açıyor bolgondugu bizге öte жакшы нерсе. Анткени биздин азыр şu işimiz бар, Кудай ыраазылыгы үчүн болуп атпайбы? Сизден Алла ыраазы болсун. Өтө жакшы мээнет, аракет. Анан азыр мындай да Али Мухаммед, ал сен экөөбүз биринчи жолу көрүшүп атабыз. Буга чейин телефондо сүйлөшкөнбүз. Сен фонддун атын айтсаң кандай? Үмүт жарык, Үмүт жарык. Бул жакта волонтерлор да? Ооба. Булар пиарчылар. Арынова Айнур. Ким? Арынова Айнур. Ким? Алмазбеков Тилек, Аскарбеков Фатима. Сиз келинчиңиз кайда? Үйдө. Үйдө бала менен, Анан мындай Али Мухаммед менен биз өткөндө телефон аркылуу байланышканбыз. Мына урматтуу мекендештер, биз телефон аркылуу байланышканда ошол Аделина карындашыбыздын ошол ооруп аткандыгына байланыштуу Али Мухаммеддин бүт жети дубанды кыдырып, ошол марафондорду өткүзүп, ошол жакшы бир жолдо себепкер болоюн деген ниетин укканбыз. Анан күбө да болуп келгенбиз. Мен ар бир ошол областтарда өткүзүп аткан марафондордун видеолору да бар менде. Анткени ошол иште биз бүгүнкү күндө бир жакшы ишке себепкер болоюн деп атабыз Али Мухаммед. Бирок кээде өзүнүн дарегине жетпей калган учурлары бар. Ал учур сенде да бар азыр. Сен ошол чогултуп топтоп, мен прокурор эмесмин, юрист эмесмин. Сенин байкең агаң катары мындай. Анан болгону биз кылсак туура иш кылыш керек. Пайда тийгизишке, зыян тийгизбей. Анан ошондо бүт областты кыдырып, Аделинанын деп акча чогулттуңар, Ошо чогултуп атканда Аделинанын мен өзүнө барып сүйлөшкөндө дагы сураганымда сен бир да жолу Аделинанын ден соолугун сурай эле экенсиң. Байланышып. Бул чындык да? Чынбы? Ооба, биз атасы менен байланышканбыз. Эми менден суроо да сага. Эмне үчүн ооруп аткан больной ооруп атат? Биринчи анын ден соолугун сураш керек. Анын акыбалын сураш керек. Баш керек, Анан бирок сен эмне үчүн ошондо барып сурабай туруп, бул жакта Аделина деп күнүнө 100 жолу сүйлөйсүң, Аделинан өзүн бир жолу анын ден соолугун сурабайсың. Себеби эмне? Атасы менен байланышып атканбыз, атасынан сурап атканбыз, чоң атасы менен байланышканбыз да башта. Чоң атасы келип, чоң атасы менен сүйлөшкөнбүз. Чоң атасы аркылуу эле байланышып атканбыз да биринчи. Анан бизде өзү негизи Жок, көңүлүн көтөрүп коюш үчүн, ден соолугун сурап коюш эмнеге чалган эмес? биз байланыша албай калганбыз да, бияқта иштер менен болуп, өзүнүн жеке Эмне иш менен? өзүнүн жеке иштери бар да, эми семейный нерселерди айтып болбойт да чынбы. Ошо анан ар кимдин ар кандай ой болот. Бирок биз бул нерсени Алланын ыраазысы үчүн кылабыз да, баары. Мен түшүндүм, сен Алла ыраазы үчүн кыласың. Эми экинчи суроо. Айтайбыз. Чогулган каражат 300 миңге жакын акчанан ашыкчалык акча болгон. Сендечи? Бирок 160 миң сомду мен сенен сураганда сен 160 миң сомду айттың, менде 100 миң сомго чейинки гана акча бар деп айттың да туурабы? Бирок мен сага айткандай 160 миң сомду алып келип сен берген жоксуң, кассадан салдың. Андыктан мен алып барып бердим колуна. Эмне үчүн менде 160 миң акча бар деп айттың, 160га чейин акча бар дедиң дагы, мен 160 миң сом алып келип бердиң, калган акчасы сенде калды. Мындай болгондо, мисалы үчүн ыктыярчыларга биз негизи фонддон өз негизи багы башта баштаганда эме болот, наблюдательный совет болот. Ошолор менен сүйлөшүп, булар бекер иштебейт да. Канча болот? Ким атың менен? Сен атыңыз ким эле? Айназик, мисалы, бир күн азыр туруп атасыңар да. Бул турушта азыр бүгүн канча маяна төлөп берип атат? 500. Эгерде бүгүн бул жерде акча түшпөй калса качан айтып кетесиз? Булар ыктыярчы да. Bir gün bekeşleşken var. Ошондой степенде эме болот да. Негизи. Мисалы азыр
бир күндүк түшкөн акчада марафондо көптөгөн акчалар түшүп атат. Мен ал сенен сурап аткан себеби дареке жетишпейт. Бул аманат да. Мына азыр өмүр менен өлүмдүн ортосунда турат канча метр. Ал сен дареке жетишпей атасың. Мен жеткирип атам. Колумдан келишинче. Мен далилдейм сен жетишпей аткандарыңды. Мейли, сенатка далилдейм. Мен далилдейм, бирок сен капа болбойсуң, Бирок мынагул сен жумушка айландырып албагын. Жок, бул жумуш эмес. Азыр мына мекендеш менен сүйлөштүрчү мени. Ушул азыр ушул Мен турган мен. Азамат ака номер бар эле сен, Эме кылып байланыштың да. Азыр бүт областтарды кыдырып атасың, мисалычы. Бүт областтарды кыдырып чыктың сен. Биз кеткен Аделинада, Аделинада, Өткөндө Баткенде болдум. Баткенде болдум. Мен аны билем сенин ар бир эмелериңчи. Бир тууган, мен сенин мусулман бир тууганың катары. Сен бүгүн катачылык кетирип койсоң, мен кетирсемчи, бүгүнкү күн өтүп кетет. Акыретте сенинден, менден жан чыгып атканда кыйынчылык мен чыгат. Сенега мен ушул жакшылык каалап атам. Өткөндө сен 160 миң сомду алып барып бербей турганда кудай жактап болчуң. Кудай үстүндө Кудай турат. Айтчы. Сен 100 миңге чейин эле дегенсиң. Жок, бизде мына болгондо ошо малда. Бизде жолдо кетип аткан эле бул. Аны эми биз өзүбүздүн ишибизде. Байланыштын Алло. Assalomu alaykum, qandaysiz, aka? Men janob Ümit Sharg'idan Ali Muhammad. Qanday, tasavvurlaringiz yaxshi? Mazır, olmadı bir tuğanlar. Biz bu yerde bir analiz жүргүзгөндөгүдөй men bir Men жөн гана ушул кылып аткан ишке агасы катары, мекендеш, замандаш катары мындай бир бирибиз мусулмандар күзгүсүңөр деген. Азыр эме бар. Сизге чалабыз. Бирок ушул иште билип болуш керек. Алло. Салам алейкум. Кандайсыз байке, ден соолугуңуз жакшысызбы? Алла Таала берген дартына шифа берсин. Берген сыналасына жеңилдик берген болсун. Анан азыр мен бул жерде сиздин да ден соолукту сурап, анан бул жерде балдар биздин мекендештер аябай мээнет кылышып атат. Бул бир туугандарыбыздан да Алла ыраазы болсун. Колдон келишти. Бирок сизде маалымат бар да бул тууралуу, Ушул иштер болуп аткандыгы тууралуу анан сизге бүгүнкү күндө бул Үмүт шамы, Үмүт жарыгы. Үмүт жарыгы фондунан качан байланыштыңыз сиз? Байке? Сөз бар, жок. Өзү бар жолу келишти, сизден акыбал сурап келишти. Азыр сизде каражат канча болуп калды топтолгону? Az toploluk sizge. Bu Ümit Jarıgı fondu sizge bir tıyın alpar verdi, verilekti. Kança akça verdi? 5 milyon. Rahmat, meyliniz жақсы, sizge Allah Taala şu şifa versin bayke. Şu жерде мейнет кылып аткандар карындашдарыбызга Кудай ыраазы болсун сиздерге. Allah razı olsun. Ушундай Ali Muhammed. Бүгүн менин сага келгенимдин себеби дареке жетиш керек. Бүгүн буну жумушка айландырып албаш керек. Бул сенин замандашың катары мен айтар сөзүм да. Бул жумушка айландырып, бул жумуш эмес. Бул фонд менин да кызматым эмес. Биз жаштарга жакшы жол үйрөтүш керек. Анан туруп алып мондай иштерди бүт түрө кыдырып туруп дареке жетпей аткандан сенин кылган ишиңден менде далилдерди алып айтсам сагачы. Мен далилсиз иш кылбайм. Азыр мына сүйлөшүп атканда далил бар. Анткени бул камера иштек эмес. Үстү чоң камера тартып. Анча адамдар оңдошуң керек сен. Ооба. Мындай да жашпаса бизде деле канал эми ачабыз буяка. Жок, канал эмес. Сен фондуң ачылганына канча жыл болду? Жыл болду. Эми Sen gelinceğin turalda malumat verin. Ооба. Жаллаатты былтыр да кыдырган. Жаллаат биз кыдырамыз. Биз мурда башта папкача иштеп. Папканы. Үйлөрдө список кылып алыпсыз. Ооба. Жакшы билем да, мен жакшы билем. Сен азыр айтпасаң да билем да. Анан эмне үчүн отчет кылбай, Аделинаныкында 160 миң сом чочолуп. Эмне себептен отчет берген жоксуң ошого мен аттын эсине келип жоктум. Sizge çalsa kalba koydum. Sen jolukanda men aytıp eko söylöşkөндөн кийин жолуктум. Ооба, анан кийин мен сизге Бишкекке келгенде чалдым да.
Salsam siz дайын болдуңуз, албадыңыз, а может мен ойлодум сиздин өзүңүздүн азыркы жерде байкелерибиз такси айтып жүрөт. Мгм. Канчалыгын бир турганда тачка түтүп жүрөт. Канчалыгын Ооба. кыргыз эптеп жетип акча таап 10 сомдон келип салып атат. Далеки жетпей калгандык өкүнүчтүү болот. А сен экөөбүз отуруп алып, бул байке болуп депутаттарга айтып атабыз. Ооба. Силер деген элдин ырыскысын таап, талап жеп атасыңар деп атпайлыбы? Ооба. А биз коррупция деп атабыз. А коррупция сен экөөбүздө жүрүп атпайбы? Жетпей атпайбы? Отчет кыл. Отчет Ар бир ишин отчет кыл, элге ушта өзүңө жакшы. Ооба. Отчет керек. Мейли Азамат. Мейли. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Алла разы болсун силерден. Бирок Мейли алар. Мейли. Дұрыс. О, эмеге салбадыңыздан рахмат. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, биз бүгүнкү күндө бул жалган жашоодо баарыбыз конок экенибизди билип жашап жатабыз. Акыл Аллах Таала айбандан айырмалуу акыл берген. Бирок бул акылды туура пайдаланып, адам болуп жаралып, айбанча жашаштан алыс болуп, ушундай бир жакшылыкка кол суна билип жашасак деген гана сөздү айткыбыз келет жана чакырабыз. Анан бул жерге келип алып биз бир атаандашуу же болбосо бир башка буктосуу деген сыяктуудай бир жаман ойлордон эмес. Биз бул бир туугандарыбызга окшогон бир туугандарыбызга туура эмес кадам басса тууралап, жакшы иш кылып аткан болсо колдогонго даярбыз. Мына ошол Кудай болсо Али Мухаммед. Эгер туура иш кылып турсаңар, биз силер мененбиз. Келип силердин жаныңарда турганда, менин жанымда турсаң сен уялбай турган болушуң керек. Сенин жаныңда турганда мен уялбай тургандай болушум керек. Кудайдын алдында биздин элдин алдында, Кудайдын алдында жүзү жарык болуш керек. Ошон үчүн биздин бул келген жолугушуубуз, бул сүйлөшүүлөр, бул нерселер чыгарылгандыгы бул коомчулукка болгон жакшы бир чакырыгыбыз болсун үчүн ушул сүйлөшүү болду. Бирок катачылыгын мойнуна алып, оңдонуу түздөнүү болуш керек дедик. Эч ким биз айтабыз, ошол туура иш кылайлы. Иш кылсак туура кылайлы. Пайда табабыз деп зыян таппайлы. Ошон үчүн эч ким өзү оорубайлы, урматтуу бир туугандар. Биз бул ишти кылгандан максат бизде катачылыктар көп экен, биз аны түшүндүк. Кудай кааласа мындан ары иншалла оңдойбуз. Биз Азамат ака бизге күзгү болду, каталарыбызды айтты, биз мойнубузга алдык. Биз мындан кийин ошо каталарды кылып, мындан кийин Кудай кааласа буйрса жакшы иштейбиз иншалла. Алла разы болсун. Осмонов Кубанычбек байкебиз дагы өтө оор муктаж экен. Буга байкенин реквизиттери каякта? Бизде документтер бар эле. Тока документтер каякта? Жок, силер мындай кылбайсыңарбы? Мына коробканын бирине байкенин фамилия атын жазып, байке аты кандай? Осмонов Кубанычбек. Осмонов Кубанычбек байке дагы бүгүнкү күндө мына ушундай акыбалда жатат да, бир туугандар, мекендештер. Анан бул байкебиз өтө зарыгып, мына ушундай акыбалда эч кимди Аллах Таала жаткызбасын. Бирок ушул жерде кызмат кылып аткан мекендештерге Алла разы болсун. Бирок силерден өтүнүч. Ар бир муктаж болуп аткан адамдын телефон номерин жазгыла. Жардам берем дегендер болсо өзү менен байланышкыла, үйү менен, келинчеги менен бир тууганын телефонун жазгыла. Түз байланыштар болсун. Чтоб ачык, айкын болсун. Макулбу? Анан колдон келишинче. Ушунчалык ачык айкын менен иш жасаганың өзүңө жакшы. Али Мухаммед. Анан сен экөөбүздүн телефондо сүйлөшкөн сөзүбүз дагы, бүгүнкү жолугушуубуз дагы интернет айлыгында чыгат. Бирок эгерде мен азыр сага айтып коеюн, что чыга бериш керек, туурабы? Чыга берсин. Анан бул нерсе балким билги болсун. Экөөбүздүн кылган ишибиз башкага. Эгер катачылыктар болсо дагы биз мойнубузга алыш керек.